Assalamu alaikum Oşkovar YouTube kanalımızın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбандар, биз ноокаттан чыгарылышыбызды улантабыз. Бул чыгарылышта сиздерге Насирдин Исанов айылдык аймагынын Байыш айылынан салам айтабыз. Байыштан жакшы улагы таамай, жакшы балбандар чапкан ат сатылат экен. Сиздерге маалыматыны берип жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Ээси Максат ака маалыматты берет, кандай ат болду, чогуу болобуз. Бизден алыстабаңыздар, атка лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылсын туугандар. Атты көрүңүздөр. Мына Байыш, Ноокат, ушул Исанов зонанын таанымал эле аттарынын бири. Эми ээси калган маалыматты берсе. Максат ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай, тен соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, өзүм. Атты сатууга койдуңуз. Ооба. Атты сатууга койдук. Тактатын эми көрүшүп коелу. Саламат, иштериңиз жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Розалар менен? Шүгүр, алхамдулилла. Бул атты алган окшойт атыңыз, а? Көптөн бери минилек. Көптөн бери минилелекпи? Кышта эми мен өзүм айтсам, көзүм менен улактарда көрүп жүрөбүз атты. Өзүңүз маалыматты бериң эми, Максат ака. Эми мына зонадагылар көрүп жүрүштү. Быйыл көрдү. 1-2 жылдан бери эмнеден өлкөлөрдөн алганмын былтыр. Өзүңүз алгансыз. Өзүңүз да улак чабасыз. Өзүм кичине чабып кызыгып неме кылабыз. Анан эмнеден Кызыкчылык бар. Чабып жүрүштү, кышсы чабышты. Сорундарга салып Салып аттыбы? Сорундарга өтө жоон жолпусунан келген ат экен. Жашы канча деми? Жашы мына жазда 6-га толот. Жазга эми 6 деп кое берели, уже жаз. Каш кабак жайында экен, өтө жоон. Ошо өлкөлөр. Кол болобу? Тайнан алган. Тайнан. Мен алардан алган. Породасы кандай эми мунун? Породасы билбейм мен алганда сураган эмесин. Ошол жерде көрүп эле жүрүп алганмын деге. Ноокаттын эле аттыбы де. 4 туягы таза, өтө жоон жолпусунан. Бул каш кабагы жаман серьезный ат го. Жоон ат экен өзү. Үстүлөрү кандай аттын? Üstleri жақсы. Бул эми үстүлөрү толобу? Емеде жүргенде боласың. Форонерде. Үстүлөрү форонерде жүргенде боласың да. Бул эми торпо булактарда жүрүп ат да? Торпокто жүрүп ат. Бастамда торпого чабып ат. Кайсы балбандар чапты эми муну киши? Мына жерде Санчо менен Токо балбан көп чабышты. Санчо? Санжар. Санжар менен Кызыл аскерде. Токо балбан экөө чабып аттыбы? Балбандар чабыптырды анда. Аттын бою канча чыгып калат бою? Бою 1.60-тан жогору, 1.60-тан. Эми баягындай жакшы ат айылдан чыкпайт дегенде айылдан баа беришип атабы атка? Берип атышат айылдан. Баа беришип атабы? Берип атышат. Көңүлгө туура келе элек. Көңүлдөгү акчаны бере элек бичким. Эми бою канча чыгып калат? Бою өлчөнгөнбү? Бою 1.60-тан жогоруда. 60-тан жогору. Жеп ичине, ден соолугуна жооп бересе? Гарантия. Үйүрү кандай үйүрү ат? Үйүрү жок, үйүрүндө неме болгон эмес. Үйүрдө жүргөн эмес. Жок, үйүрдө. Мында кармалып коюлган былтыр. Мында кармалып куугазык эле турабы ат, а? Ат куугазыкта 2-3 жылдан бери. Мына чатка аяктарын атты көрүңүздөр, мына балбан ат. Жакшы, мына чабандес акалардын колунан чыгып атат, балбандар чапкан ат экен. Бир атты жеңилдигин көрөбүзбү, Максат ака? Скоросты мына көрүңүздөр атты. Балбан ат. Скорость аябай жеңил экен. Бекеринен айтылбаса керек, жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы деп камчысыз эле кетти. Мына атты көрүп турасыздар. Үзөңүдөн куту чыгып кетти жаныбар. Мына атты көрдүңүздөр туугандар, калган маалыматты ат өзүнөн эле мына көрүнүп турса керек. Эч кандай кыйноо эме болгон жок. Бир күн жетет экен туугандар. Балбандар чапкан аттын баасы канча болот? Эми чогуу болобуз туугандар. Бу Максат ака атка
Kamçı yemen keregi yok ekan ün menen. Bir ele ün jetet eken janыбар, Аял жеңіл. Это жеңил. Озу biraz катуураак окшойт да бурганда. Мен көптөн бери ийбей. Мына бычымысынын. Ала мен көп какпайм аттын озучу, аяйм аттын. Азыр хат дегениңизде эле ошол кетти да. Ошол бир эле үн жетет экен да. Аттын кличкасы бар жок, кличка коюлган эмеспи? Кашка 5 кашка, 3 кашка, кашка эле деп жүрөбүз. Жерди кашка деп эле кыргызча эле айтылабы? Жерде кашка деп эле. Эми жерди кашканын баасын канча коебуз? Баасына токтолойлучу. Берип атышат эми, келишим баада деп кое берели. Азыр ушу турушта да баа кылып тургандар дагы барбы атты? Бар атты. Эми калганы келишим баа дең, айылдагыларына палвандар эле баа кылып аттырдан да. Бишкектен дагы звонок. Бишкектен дагы. Танышкандар. Атты тааныгандар, билгендер дең. Мынакей туугандар, көрүңүздөр, атка жакшы баага берилбей аттыр ушул убакта. Келишим баа деди. Эми номерлериңизди айтып өтсөңүз. Номер 0220. Плюс 96 220 менен 50 70 58. 50 70 58. WhatsApp'ыңыз бар, а? WhatsApp барды ушул номерде. Биз анда чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз туугандар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылсын. Максат ака, соодаңызга береке берсин. Амин. Жакшы сатып алың. Саламатта калыңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар туугандар.